Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тил сабагы 8-класстар үчүн. Өтө турган темабыз сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү. Алгач сабактын максаты менен тааныштыра кетсем. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү тууралуу маалымат аласыңар. Көнүгүүлөрдөн бир өңчөй мүчөлөрдү табасыңар. Өз алдынча сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнө сүйлөм түзөсүңөр. Бири-бириңердин оюңарды угасыңар. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү деген эмне? Мисалдар менен түшүндүрүп кетсем. Адамга тиешелүү эң мыкты сапаттар жөнөкөйлүк, кичипейилдик, калыстык. Майсалбектен да, Субанкулдан да, Касымдан да кат жок. Жогорудагы сүйлөмдөрдү талдап өтсөк. Биринчи мисалдагы жөнөкөйлүк, кичипейилдик, калыстык деген сөздөр атооч жөндөмөдө туруп, эмне деген гана суроого жооп берди. Үчөө тең эмне деген суроого жооп берди. Демек сүйлөмдө үчөө тең баяндоочтун милдетин аткарды. Ал эми экинчи сүйлөмдө Майсалбектен, Субанкулдан, Касымдан деген сөздөр чыгыш жөндөмөсүндө туруп, үчөө тең кимден деген суроого жооп берди. Демек сүйлөмдө толуктоочтун милдетин аткарды. Демек сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү сүйлөмдө бирдей суроого жооп берип, бирдей синтаксистик милдетти аткарып, өз ара тең байланышта келген сөздөр сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү деп аталат. Ошондой эле сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү сүйлөм мүчөлөрүнүн бардык түрлөрүндө кездешет. Бир өңчөй ээ болот экен. Иним, жеңем, сиңдим келишти. Ким? Иним, жеңем, сиңдим. Бир өңчөй баяндооч. Ажар карайт, жүгүрөт, шашат. Ажар эмне кылат? Карайт, жүгүрөт, шашат. Бир өңчөй аныктооч. Чыдамкай, токтоо адам гана баарын жеңет. Кандай адам? Чыдамкай, токтоо. Бир өңчөй толуктооч. Мен сенин билимиңди, тажрыйбаңды сыйлайм. Эмнеңди сыйлайм? Билимиңди, тажрыйбаңды. Бир өңчөй толуктооч. Бир өңчөй бышыктооч. Шаардан, айылдан 100дөн ашык киши келди. Кайдан келди? Шаардан, айылдан. Бир өңчөй бышыктооч. Эми балдар, жогорудагы сүйлөмдөрдү дептериңерге жазгыла да, синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Силерге тапшырма. Сүрөттөргө бир өңчөй мүчөлөрдү катыштырып, сүйлөм түзгүлө. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калгыла.